Алмазбек Атамбаевдин жакшы иштерин санайлычы. Бир мөөнөттө алынып белгисиз жок болгон 5 миллиард карызчы, 67%дан 27%га түшүп итбекер берилген кумтөрчү. Россия Федерациясына эчак сатылган жер үй алтын келичи. Бир айылды басып калган дачасы учактагы айфондоручу, тонолгон музейчи, $700 кычкач менен жарылган ТЭЦчи, 2010 жылдагы тонолгон ячейкаларчы. Атамбаев бүт Бакиевдин каржылап түзүп кеткен проекттерин гана бүттүргөн. Кээ бирин алар магистрал, модернизация ТЭЦ, Бишкек балыкчы жолу жана башка бүткөн иштери, ошолорду дагы жөн бүтүрбөй өнүп жеп, жонуп жеп бараң бүтүрдү. Өз башы менен иштеп чыккан бир проектиси жок. Бирөөнүн жасап кеткен ишине ооз көптүргөндү токтотуу керек. Тем более ошону да толук кандуу ишке ашырбай, чампалап салгандан соң, чампалаганы ошода жаңыланды деген ТЭЦ жарылып итакмагы чыкпады беле. Тарыхый музейин тоногону да анык. Андагы баалуу буюмдар кайда? Алас келген сип сыртындагы чапталган мрамор таштар кайда? Ашачылар кой таш этти жеп алып Атамбаевди герой кылганыңарды кой угула. Кимдин ким экенин, кимдин эмне иш кылганын элибиз билет. Эми ушул суроолорго жооп бересиз го. Алмазбек Атамбаев Шаршенович байке десем капа болбоңуз. Кыргызда өзүнөн чоңду байке дейт. Мекеним Кыргызстан. Кумтөр жеңиши кимдерге жакпай жатат? Президент Садыр Жапаров жалпы кыргыз элине кубанычтуу кабар айтты. Канчалык аракеттерден кийин Кумтөр кени биротоло Кыргызстанга өткөнүн жар салды. Бул абдан сонун жаңылык эмеспи? Себеби 30 жылдан бери президенттер алмашып отурушуп, бирөө да Кумтөр кенин элге алып берейин, пайдасын толугу менен мамлекет көрсүн дешкен жок. Баары эле канадалыктар менен акырын сүйлөшүп, пайдасын өздөрү көрүп казынага биртке каражат сурамыш этишип эле жүрүштү. Кумтөрдөн Кыргызстан чекеси жылый пайда көрбөдү. Эми мынакей Садыр Жапаров элге берген убадасын аткарды. Тигил канадалыктар Кумтөрдү талашпайбыз, Кыргызстанга койгон $5 миллиард доодон баш тартабыз, эчтеке сурабайбыз. Силер да бизге койгон $3 миллиард доодон баш тарткыла дешиптир. Анын үстүнө алардан биз жака $100 миллиондон ашуун доллар каражат келип түшмөй болуптур. Эмне жаманбы? Биздикилер канадалыктар менен макул болушкан соң Кумтөр эми толук биздики. 20 жыл ичинде Кумтөрдөн $85 миллион пайда көрүптүрбүз. Килтейген алтын кенден көргөн пайдабыз ушул экен. Эми биздики болуп калган соң буйруса быйыл жыл акырына чейин $500 миллион таза киреше алат экенбиз. Салыштырып көрчү, 20 жылдагы $85 миллион менен бир жылдагы $500 миллион да асман менен жердей. Эми ушуга да кубанбай, дагы эле ичи тарып Садыр Жапаровдун ийгилигин, элдин ырыскысын, мамлекеттин пайдасын көрө албай болбогон эле ушак кептерди айтып чыккандар болууда. Алардын оюна койсо, канадалыктардан $20 миллиард өндүрүш керек экен. Биз алданып калган эмишпиз. Ушу дүйнөдө көп жерлерде алтын казып жүргөн бай компания бизге жөн салды 20 миллиард бере салат эмиш да. Ансыз деле өз ара соттошууга көп каражат кетет, убакыт кетет. Президент айттыго 4-5 жыл жөн эле кетет деп. Анан ошол 4-5 жылга акча коротуп, убакыт коротуп, соттошуп жүргөнчө алардыкында биздикинде кечип, Кумтөрдөн кирешилерди ала бербейлиби? Мына быйыл $500 миллион алабыз деп турат экенбиз го. Дагы эмне керек? Экология өлгөн, алтын калбай калган дешет. Өлгөн болсо мурдагы президенттер эмне кылып жүргөн? Эмнеге алар наалаган эмес? Эми элге алып берсе, алкыш айткандын ордуна наалыйсыңар. Бет барбы? Ушул Кумтөрдү иштетип, буйруса дагы 10 чакты алтын кенди өзүбүз иштетет экенбиз. Биздин адистер алтын казганды үйрөндү. Көзү каныкты, эми коркпойбуз. Өзүбүз казабыз, өзүбүз иштетебиз. Жумуш орундарына жаштарыбыз иштешет. Баары жакшы болот, буйруса Кыргызстан өнүгөт. Ошону көрө албагандар, кечээ бийлигин кызматын алдыргандар же кызматка илинбей калгандар. Азыркы бийлик десе серкеси суу көтөрбөгөндөр элге бир тыйын пайда алып келишпейт. Бузукулук кылышы гана мүмкүн, бирок аларды эч ким укпайт, аларды ээрчибейт. Биз элге иштеп жаткан Садыр Жапаровду ээрчийбиз, аны колдойбуз. Баары алдыда, булак саясий ботко. Абал оор. Путин азык-түлүккө байланыштуу билдирүү жасады. Батыштын катасынан киргизген санкциялардан улам соңку убакта глобалдуу азык-түлүк рыногундагы абал оорлошуп кетти. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин агро өнөр жай комплексинин кеңешмесинде билдиргенин РИА Новости жазды.
Сиздер билгендей, глобалдуу азык-түлүк рыногундагы абал соңку 2 жылдан бери оордошкону байкалып турган. Дал ушул соңку 2 жылдыкта өнүккөн өлкөлөрдүн экономикалык, энергетикалык, азык-түлүк саясаты мындан 2 жыл мурда эле тамак-аштын бааларынын көтөрүлүшүнө алып келген. Ал эми соңку жумалардагы кырдаал ого бетер курчулуп жатат, деди Россия Федерациясынын президенти. Ошондой эле Путин дүйнөдөгү азык-түлүк запасы азайган учурда жаңы санкциялар киргизилип жатканын белгиледи. Ишканалардын ишине жана Орусия менен Беларустан жер семирткич ташууга бөгөт коюлууда. Ал эми Батыштын өзүндө жаратылыш газдын баасы асман чапчыганына байланыштуу жер семирткич өндүрүү солгундап жатат. Бул бензиндин Батыштагы өнөктөштөрдүн ишинин натыйжасы, деди ал. Белгилей кетсек, Орусия азык-түлүк менен өзүн толук камсыздап келери айтылган. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. АКШ Орусияга каршы туруу үчүн Украинага аскер жиберүүдөн баш тартты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки АКШ администрациясынын дагы эле Орусияга каршы согушуу үчүн Украинага аскер жиберүү ниети жок экенин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Украинага аскерлерди жөнөтүү жана Орусия менен согуш баштоо ниети жок, деди Псаки Ак үйдө өткөн брифингде. Ал бул маселе боюнча Америка жетекчилигинин позициясы өзгөргөн жок деп ырастады. Ошентип Ак үйдүн өкүлү америкалык лидердин жаңы билдирүүлөрүн тактады. Шаршемби күнү улуттук профсоюздардын өкүлдөрү менен жолугушкандан кийин Джо Байден катышуучуларга кайрылып, эгер ал согушка барышы керек болсо, алар менен бирге барам, деди. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын кан азабын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДЕР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Жүрөк сыздайт. Украинадагы кагылышта каза болгон жай тургундардын саны аталды. Бириккен Улуттар уюму Украинадагы кагылышта каза болгон жай тургундардын санын атады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, 24 февралдан 5 апрелге чейин Украинадагы кагылышта 3776 жай тургун жапа чеккен. Алардын ичинен 1563 киши каза болуп, 2213 адам жаракат алган. Каза болгондордун арасында 379 эркек, 237 аял, 24 кыз жана 43 эркек бала, ошондой эле жынысы азырынча белгисиз 63 бала жана 817 чоң кишилер бар. Булак супер чекитке ийже.